Мугалим тараптан урт токмокко кабылган 13 жашар кыз. Мектепте билим алуунун ордуна Москвада мигрант катары иштеген 11 жашар кыз. 2 жашында айоосуз сабалып мазакталган чүрпө. Үрөй учурган бул окуялар акыркы жарым жылдын ичинде катталган. Ачыкка чыкпай көз жаздымда калгандары канча деген суроо туулат. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2022 жылдын 3 айында эле балдарга карата 392 кылмыш жүз берген. Бул себептүү бүгүн биз балдардын укугу деген эмне жана аларды кантип сактоо керек деген талдап беребиз. Сиздер менен мен Наргиз Асекова. Салам. Учурда Кыргызстанда 2 миллион 555 миң бала бар. Эске салсак 18 жашка чейинкилердин бардыгы бала деп эсептелинет. Дал ушул чүрпөлөрдүн укугун коргоо боюнча Кыргызстанда көптөгөн мыйзамдар кабыл алынган. Алар балдар жөнүндө кодексте, Бириккен Улуттар Уюмунун балдардын укугу жөнүндө конвенциясында, үй-бүлө кодексинде жана Кыргызстандын конституциясында так көрсөтүлгөн. Бул документтерге ылайык ар бир бала үй-бүлөдө жашоого жана өнүгүүгө, билим алууга, ар-намысын, кадыр-баркын, укугун, кызыкчылыгын коргоого, урматка жана өз пикирин ачык айтууга укуктуу. Мыйзам боюнча баланын түздөн-түз тарбиячысы ата-эне болуп саналат. Алар баланы өнүктүрүүгө, тарбиялоого, ден соолугун чыңдоого жана өз алдынча жашоого даярдоого милдеттүү. Чүрпөлөргө физикалык жана психологиялык зыян келтирүүгө мыйзам менен тыюу салынган. Эгер ата-эне жоопкерчилигин аткара албай жатса, анда мамлекет кийлигишиши керек болот. Ошол эле маалда мамлекет дагы баланын башка бардык жарандык укуктарын камсыздап бериши керек. Мисалга акысыз билим алуу. Кыргызстанда орто билим берүү мыйзам боюнча милдеттүү жана акысыз. Ошентсе дагы мектепке балдардын 94% барып калгандары укуктарынан чектелген. Тагыраагы ар бир 20 бала билимсиз калууда. Мектепке чейинки билим берүү мекемелерине чүрпөлөрдүн болгону 23% гана барышат. Бул тууралуу билим берүү тармагы боюнча эксперт Асылбек Жоодонбеков билдирген. Ал ортодо Кыргызстан жыл сайын билим берүү тармагын каржылоону көбөйтүп келет. Дүйнөлүк банктын маалыматына караганда, Кыргызстан билим берүү тармагы боюнча мамлекеттик чыгымдардын эң чоң үлүшү бар өлкөлөрдүн катарына кирет. Казынадан бөлүнгөн каражаттар ИДПнын 7%-ын же мамлекеттик бюджеттин 22,5%-ын түзөт. Бул башка өлкөлөргө караганда алда канча көп. Анткени киреше деңгээли окшош башка мамлекеттердин чыгашалары орто эсеп менен 16%-ды же ИДПнын 4-5%-ын гана түзөт. Акыркы 20 жылдын ичинде Кыргызстан билим берүү тармагына бөлгөн каражаттарды дээрлик 15 эсеге көбөйткөн. Бирок анын акыбети кайттыбы деген суроо жаралат. Бүткүл дүйнөлүк банктын адистери бул тармакка олчойгон каражат бөлүнгөнү менен билимге жетүү дагы деле көйгөйлүү маселе экенин аныкташкан. Анын үстүнө билим берүүнүн сапаты жакшырган эмес. Мектептердин саны өсүүдө, бирок анын ичин жабдуу өзүнчө маселе. Химия жана биология сабактары үчүн зарыл болгон лабораториялар тууралуу унчукпай эле коелу. Анткени жада калса эң жөнөкөй китептер бүгүнкү күнгө чейин тартыш, жаңылары басылып чыгарылбай же сатылып алынбай, эскилери жетишсиз. Натыйжада эмгекке жарамсыз, билими төмөн калк жаралат. 2018 жылы жүргүзүлгөн эл аралык изилдөө программасынын жыйынтыгына алайык, Кыргызстандын ишке жарамдуу элинин 60%-ы окуу жана эсеп чыгаруу боюнча жарытарлык упай топтой алган эмес. Начар же эң начар деген көрсөткүчкө ээ болушкан. Тактап айтканда, кыргызстандыктардын дээрлик тең жарымы татаал эсептерди чыгарып же окуган текстти түшүнүүгө жөндөмдүү эмес. Ал эми 2009 жылы окуучулардын билим деңгээлин аныктоо үчүн жүргүзүлгөн эл аралык программанын жыйынтыгы боюнча Кыргызстан 65-чи тизмектин соңундагы орунду алган. 15 жаштагы окуучулар сабаттуулугу боюнча 6 деңгээлден турган сынакта 1-чи деңгээлден жогору көтөрүлө алышкан эмес. Тагыраагы башка өлкөлөрдүн 11 жаштагылары менен тең болуп калышкан. Изилдөө маалында өз оюн топтоп айтуу, далил келтирүү, мисал келтирүү жана жыйынтык чыгаруу балдар үчүн өтө оор болгон. Сабаттуулук менен ишке болгон жөндөмдүүлүк тыгыз байланышкан. Билими жана компетенттүүлүгү канчалык төмөн болсо, ошого жараша аз төлөнгөн жумушта иштейт. Кесепетинде жакырчылык көбөйүп, өлкөнүн экономикалык көрсөткүчтөрү төмөндөйт.
Мамлекет жашы жете элек балдарды сапаттуу билим менен толуккандуу камсыздай албайт. Эми чүрпөлөрдүн башка укуктарына өтсөк, мамлекет балдардын саламаттыгына жана аларды социалдык жактан коргоого милдеттүү. Эң негизгиси балдардын укугун жана коопсуздугун камсыз кылуу. Бул жерден биз Сузакта болуп өткөн окуяны айланып өтө албайбыз. Кыскача айта кетсем, 23 майда Сузактагы мектепте мугалим 7-класстагы окуучуну сабап салган. Кесепетинде кыздын баш мээси чайкалып, мээсинен жабык жаракат алып, көк-ала болгон. Окуянын чоо жайына токтолсом, жабыркаган кыз мугалимдин кызы менен бир класста окуйт. Экөө тил табыша албай, уруша кетишсе, сабак өтүп жаткан мугалим өз кызына болушуп, экинчи кызды сволочь деп атайт. Өз кезегинде окуучу кыз ага жана анын үй бүлөсүнө асылбоону айтып, мугалимге жооп кайтарат. Көз ачып жумганча мугалим окуучуну токмоктой баштаган. Бул окуяны укук коргоо органдары, билим берүү башкармалыгы жана Акыйкатчы институту териштирүүгө өтүшөт. Мугалим өз каалоосу менен арызын жазып берген. Бирок ал арызга кол коюлбай, түшүндүрүү иштеринен кийин ал кайра эле кызматына кайтып келери белгилүү болгон. Кызыгы дал ушул окуяда айрым интернет колдонуучулары жабыр тарткан кызды күнөөлөп киришкен. Окуучу кыз айтышканда мугалим кармана албай кол көтөрдү дешип. Акыры билим берүү министри Алмазбек Бейшеналиев дагы окуя тууралуу өз оюн айтты. Албетте, мугалим окуучуга кол көтөрбөшү керек эле. Бирок коомдо мугалимди ушундай абалга жеткиргенде жагдайлар болуп калышы мүмкүн экенин унутпоо керек. Мынчалык деңгээлдеги окуяга тарбиянын тайкылыгы себепкер болду деген пикирдемин. Тарбия билим берүү мекемесинен эмес, үй бүлөдөн, чөйрөдөн башталып, бала бакча, мектеп жана университеттен калыптанат. Эгер баланын үй бүлөсүндө жакшы тарбия берилген болсо, бул окуя болмок эмес. Көрсө, эгер чоң киши кол көтөрсө, анда жабыр тарткан киши, тагыраагы кичүүсү күнөөлүү болуп чыгат экен. Өнүккөн коомдо муну victim blaming деп атап коюшат. Тагыраагы жабыр тарткан адамды күнөөлөө. Мисалга, эгер зордуктап кетсе, өзүң күнөөлүүсүң, анткени кыска көйнөк кийгенсиң. Өлтүрүп же тоноп кетишсе, өзүң күнөөлүүсүң, анткени туура эмес жол менен баскансың. Эгер мектепке барбасаң, анда сага эч ким кол көтөрмөк эмес дегендей эле. 1-июнда балдарды коргоо күнүндө Сузакта жабыр тарткан кызды колдоо максатында билим берүү министрлигинин алдында митинг уюштурулду. То, что бьет учитель ребенка, ученика, это говорит о его непрофессионализме. И мы должны обратиться, мы обращаемся к Министерству образования с тем, чтобы оно повысило требования к качеству педагогического состава. Ал ортодо айрым депутаттар мугалимдерди мазактагандарды жазага тартуу сунушу менен чыгышты. Мугалимди тоготпой, аны шылдыңдап, күлүп, келип мугалим бир нерсе десе тура калып сес көрсөтүп, анын ары түртүп, телефонго тартып, шылдыңдап, чаап, ушуга чейин барып атышпайбы? Мына мугалимдерибиз ишин таштап кетип атат. Ал инсульт болуп больницага жатып калып атат. Бул эмне деген? Эгер сиз ошондой боло турган болсо, 14 жаштан 16 жашка чейинки өспүрүмдөргө 2000 сом ретинде айып пулу, 16 жаштан жогору 4000 сом. Эгерде бир жылдын ичинде кайрадагы эле ошол окуучу сиз кайталай турган болсоңуз, анда анын ата-энесине же болбосо ата-энеси жок болсо, башка өлкөгө кеткен болсо, мүмкүн жакындарына кимдир бирөөгө ошол мыйзамдуу түрдө бала ким жооптуу болуп калса, ошол айыпты тартат, ал 5000 сом экинчи жолу кайталанса. Аталган демилгени азырынча комитетте колдоп беришти. Мыйзам долбоору кабыл алынабы же жокпу азырынча белгисиз. Албетте мугалимдин укугун коргош керек. Бирок иш жүзүндө ал кантип жүзөгө ашырылат болду экен. Мисалга, моралдык кысым көрсөтүп жаткан, кол көтөргөн мугалимге айласыздан жооп кайтарган окуучу дагы күнөөлүү деп табылып, анын ата-энеси жоопко тартылабы? Мисалга, Сузактагы окуяны алсак, окуучу кыз анын үй бүлөсүнө асылбоону жана аны сволочь деп атабоону талап кылып жооп кайтарган. Сиздин оюңузча ал өзүнүн кадыр баркын коргоп жаттыбы же мугалимди мазактадыбы? Жообуңузду комментарийге жазыңыз.
ЮНИСЕФтин маалыматы боюнча Кыргызстанда балдардын 73% үй бүлөдө зомбулукка жана начар мамилеге кабылышса, чүрпөлөрдүн дээрлик 83% зомбулукка мектептен чалдыгышат. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2022 жылдын 3 айында эле балдарга карата 392 кылмыш катталган. Баланы ур токмокко алуу, анын укугун одону бузууга тети. Чоочун киши болобу, тууганы болобу, мугалим болобу же ата-энеси болобу балага кол көтөрүүгө биринин дагы акысы жок. Өкүнүчтүүсү, эмгек мигранттарынын балдарынын же жетимдердин укугу дээрлик корголгон эмес. 2021 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстанда ата-энеси чет өлкөгө иштөөгө кеткен 83 000 бала катталган. Алар коопсуз жайда деп эч ким кепилдик бере албайт. Анткени ата-энесинин кароосу жок калган балдар көбүн эсе психологиялык, физикалык жана сексуалдык зомбулукка кабылышат. Чүрпөлөргө карата зордук зомбулукту алдын алуу максатында балдар жөнүндө кодексти өзгөртүүгө укук коргоочулар жандал бастап келишет. Өткөн жылы 1-июнда мыйзам долбоору парламентте биринчи окуудан өткөн. Бирок депутаттар анын бюджети боюнча орток пикир таба албай коюшкан. Анткени жалаң гана балдардын көйгөйү менен алек боло турчу социалдык кызматты түзүү тууралуу кодекстеги пункт эл өкүлдөрүнө жакпай калган. Социалдык кызматкер өзү жашаган аймактагы үй бүлөлөрдүн абалын айыл өкмөттүн деңгээлинде билип, канча бала ата-энесиз калганын, мектепке барбай муктаж болуп жаткандарын билип турат деп болжолдонууда. Кодекстин жаңы редакциясында үй бүлө тибиндеги мекемелерде фостердик үй бүлөлөрдү өнүктүрүү каралган жана балдарды мектеп-интернатка берүү жокко чыгарылган. Бирок депутаттардын пикиринде жаңы кодекске бюджеттен ири суммадагы каражаттар негизсиз чегерилет эмес. Тактап айтканда балдарды коргоо кымбат чыгып калат экен. Кесепетинде ал кодекс бүгүнкү күнгө чейин кабыл алына элек. Февраль айында укук коргоо уюмдары Садыр Жапаровго социалдык түйүндөр жана ЖМКлар аркылуу кайрылуу жолдошуп, колдоп кол коюп берүүнү өтүнүшкөн. Бул өзгөртүүлөр сиз колдойбуз деп убада кылган балдар кодексинин жаңы редакциясына киргизилген. Тилекке каршы документ парламентте көз жаздымда калды. Аны жокко чыгарганы турушат. Кодексти өзгөртүүнүн кажети жок. Ал 9 миллиард сом турат деп сизди жаңылыштырып жатышат. Ал калп. Балдар жөнүндө кодексти өзгөртүүнүн реалдуу бюджети болгону 160 миллион сомду түзөт. Азырынча жылыш жок. Жаңы кодекске кол коюлган жок. Болбосо ал аркылуу көптөгөн маселелер чечилмек. Мисалга ата-энелер чет өлкөгө жумушка чыгып жатканда баланы камкордукка башка бирөөнү убактылуу берүү боюнча нотариалдык жактан бекитилген документ түзүүгө милдеттүү болуп калмак. Ал аркылуу баланы багып калган жакындары, туугандары же чоң ата-энелери бала үчүн юридикалык жоопкерчилик алышмак. Биз ата-энелердин жоопкерчилигин күчөтөбүз. Эгер алар балдарын коркунучка кептесе, кылмыш жоопкерчилигине чейин жазаларды караштырабыз. Эгер мындай ата-эне Кыргызстанга кайтып келсе, ал жогорудагыдай окуяга себепкер болсо, анда кайра чет өлкөгө чыга албайт. Атайын кароол картасы коюлат. Бул үчүн бизди сындагандар көп. Эмгек мигранттары шымы жок, бир үзүм нан үчүн иштешет деп. Туура, бирок баладагы ит эмес да жалгыз таштап баса бергидей. Балаңдын көйгөйлөрүн чечип коюп, анан кете берген, иштеп камсыз кылган. Белгилей кетсек, бала үчүн жоопкерчиликти баары бир анын ата-энеси тартат. Эгер балдар дени сак, акыл эстүү, психологиясы жабыркабай чоңойсун десек, анда аны наристе чагынан сүйүүгө, мээримге бөлүп багыш керек. Үй бүлө курууга жоопкерчиликсиз кароонун дагы бир кесепети бели бешиктен чыга элек балдарды жумушка салуу. Айласы жоктон жашы жете электер эмгектин эң оор формаларына тартылышып, мөөнөтүнөн мурда иштеп башташат. Балдар тилекке каршы биринчи орунда турушпайт. Көбүн эсе үй бүлөлүк зомбулукка чалдыккан мигранттардын балдарын эстешип, ал эми эмгек эксплуатациясына кабылгандарды унутуп коюшат.
Улуттук статистикалык комитеттин 2018 жылдагы изилдөөсүнө караганда 5 жаштан 17 жашка чейинки балдардын дээрлик 16% жашынан эрте жумушка тартылгандар. 2018 жылдан бери бул маселе боюнча так маалымат жок. Бирок жумушка жаштайынан тартылган балдардын саны өсүп кетпесе эле азайбаса керек. Анткени коронавирус пандемиясы маалында көптөгөн кыргызстандыктар жумуштарынан айрылып, үй бүлөлөрүн багуу оор болуп калган. Элестетсеңер, Кыргызстанда ар бир 4-чү бала жумушка тартылат. Болбосо эмгек кодексине ылайык 18 жашка чыга электерди өнүгүүсүнө жана ден соолугуна зыянын тийгизе турчу эмгекке, менчигинин түрүнө карабастан балдарды иштөөгө мажбурлоого, зыяндуу өндүрүштөрдөгү жумушка, оор жүктөрдү көтөрө турчу түрдүү жумуштарда иштетүүгө тыюу салынат. Жумушка орношуу үчүн минималдуу курак 16 жашты түзөт. Өзгөчө учурларда 14 жаштан тартып иштөөгө мүмкүн. Бирок ал үчүн ата-энесинин бирөөсү жазуу түрүндө макулдугун бериши абзел. Бул биз элестеткендей кара жумуш эмес. Оор эмес жумуштарда 5 сааттан ашык эмес убакыт гана иштөөгө мүмкүн. Жана окуудан бош убакытта гана. Бирок иш жүзүндө жашы жете электер айыл чарба тармагындагы жумуштарга тартылышат. Эмгектенген балдардын 90% талаада иштөөгө же мал жанды кароого аргасыз. Калгандары соода кылышат, кызмат көрсөтүшөт же кайырчы болуп жүрүшөт. Жаштайынан иштеген балдар мектепти таштап коюшат. Бул көйгөйдү чечүү оңойчулукка жатпайт. Балдарды жумушка тартуу учурларын текшерүү оңой эмес. Анткени эскертүүсүз ишкерлерди текшерүүгө мыйзам менен тыюу салынган. Ал эми алдын ала эскертилген ишкер текшерүү боло турган күнү жаш балдарды жумуштан кое берип, эс алдырып коет. Ата-энелер үчүн балдарды жаштайынан иштетүү кадимки эле көрүнүш. Тескерисинче балдар оокатка эрте көнүп, бир туугандарына кам көргөнгө жардам берет деп эсептешет. Өкүнүчтүүсү оор жумуш жаш баланын организмине чоң доо кетирет. Эми болсо жазаларга токтолсок, балдарга карата кылмыш жасалганда Кыргызстандын жазык кодексине ылайык шектүү өмүр бою эркинен ажыратылышы мүмкүн. Мыйзам боюнча балдар 2 категорияга бөлүнүшөт. Өспүрүмдөр жана жашы жете электер. Айрым беренелерди албаганда жаза дээрлик бирдей берилет. Эгер ден соолукка оор залака келтирсе, уурдаса, үй бүлө куруу максатында ала качса, 18 жашка чыга элек баланы жумушка тартса, чүрпөлөрдү порно бизнесте колдонсо, кылмыш кодексине ылайык кылмышкер 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылат. Эгер сексуалдык мүнөздөгү аракеттер жасалып же зордуктоо болгон болсо, анда 10 жылдан 12 жылга чейин түрмөгө кесилет. Эгер баланы кордоп, донор үчүн мажбурлап колдонсо, жашы жете электерге карата бузуку формада сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттерди жасаса, тестирлердин эмгеги менен колдонуп, балдарды сатуу менен алектенип, аларды сойкулукка аралаштырса, анда 15 жылга чейин эркинен ажыратылат. Баланын укугун эң биринчи кезекте ата-энеси коргоого милдеттүү. Бирок көбүн эсе дал ошол эң жакын делген ата-энелери алардын укугун тебелеп коюшат. Окутуп, эс алдырып, өнүктүрүүнүн ордуна оор жумуштарга салып коюшат. Анын үстүнө акысы дагы төлөнбөйт. Улураак балдарына дайыма кичүүлөрүн бактыруу бул дагы баланын укугун тебелөөгө жатат. Үй бүлөгө акча жетпесе, балдарды иштетүү баланын укугун тебелөөгө жатат. Баланы сабап же чабуу тарбия эмес, зомбулук. Эгер балдарга карата зордук зомбулук жүз бере турган болсо, коом жана мамлекет карап турбашы керек. Күбө болуп калган учурда тиешелүү жооптуу органдарга кайрылуу кажет. Жашаган жериңиз боюнча райондук администрацияга кайрылыңыз. Эгер балага карата зомбулук көрсөтүлүп жатса, милицияга чалыңыз. Ошондой эле балдарга жардам берүү борборунун ишеним номуруна чалсаңыздар болот. Ошондой эле акыйкатчынын 115, куткаруу кызматынын 112, балдар үчүн ишеним телефону 111 номурларына чалып, көйгөйдү ачыктасаңар болот. Жыйынтыктап кетсек, Кыргызстанда билим берүүнүн сапатын көтөрүп, анын жеткилүүлүгүн камсыз кылуу кажет. Балага чоочун дагы жада калса, ата-энеси дагы кол көтөрбөшү керек. Балдарды жумушка тартуу Кыргызстанда эң чоң көйгөй, болбосо ага мыйзам менен тыюу салынган. Эгер укугу тебеленип, зомбулукка чалдыккан баланы жолуктурсаңыз, анда дароо жардамга шашыңыз.
Албетте, балдардын укугун коргоо боюнча материалды бир чыгарылышка батырууга мүмкүн эмес. Андыктан биз бүгүн эң негизгилерине токтолууга аракет кылдык. Башка бирөөнүн баласына жана көйгөйүнө кайдыгер карабаңыз. Эгер бул чыгарылыш пайдалуу болгон болсо, анда видеого лайк басып, бөлүшкөндү унутпаңыз. Ошондой эле балдардын укугу боюнча пикириңизди комментарийге калтырыңыз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова болдум. Көрүшкөнчө.